Урматтуу Алмазбек Акымжанович, бизде Кадамжай районундагы Молдонияз аймагына караштуу Алк айылында Өрнөк орто жалпы билим берүү мектеби 140 окуучуга ылайыкталып салынган. Айылдын жанында жаңы конуштар пайда болуп, калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу азыркы учурда мектепте 352 окуучу билим алууда да. Окуу процесси 3 сменада жүргүзүлүүдө. Ошол себептен заман талабына жооп берген спорт зал, актовый залы, ашканасы менен кошо жаңы 400 орундуу мектептин имаратын куруу өтө зарыл болуп турат. Ошондой эле ушул эле Молдонияз айыл аймагына караштуу Алк айылы бар. Алк айылында сел тосмо бар да, Алмаз Акымжанович. Сел тосмодо 6 көчөгө 6 өтмөк бар. Бир да көпүрө жок. Бул өзгөчө кырдаалдар министринин балансына карайт. Азыркы учурда айыл өкмөттүн жетекчилери, адистери бир жакшы долбоор проект даярдап койгон бир көпүрө куруу боюнча. Ушуну сөзсүз түрдө өзгөчө кырдаалдар министрине протоколдук тапшырма берип койсок жакшы болот эле. Урматтуу Нурланбек Асанбекович. Анан ошол эле Кадамжай районуна караштуу Молдонияз айыл аймагында дагы бир эң көйгөйлүү маселе бар. Бул Алга ооруканасы. Алга ооруканасы 1958 жылы салынган имарат экен. Совхозго контора кылып салышкан экен. Ошону больницага которуп, ооруканага которуп. Азыркы учурда абал абдан начар. МЧСтин корутундусу бар. Ошо Алга айылына өзгөчө Молдонияз айыл аймагына сөзсүз түрдө бир жакшы оорукана салуу абзел болуп турат да. Сөзсүз түрдө ушул 3 маселе боюнча урматтуу Нурланбек Асанбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Анан мен да чек ара боюнча кичине айтып кетпесем болбойт. Кээ бир кесиптештерибиз туура эмес маалымат берип койду. Мына баарыңыздар билесиздер, биз эгемендик алгандан бери мына 2020 жылга чейин бир дагы мамлекет башчы чечкен эмес чек ара маселесинде. Ошол эле учурда контрабандалык иштер менен алектенип мамлекетти башкарып жүрүшкөн наркотрафикке айланган Баткен областы. Биз бардыгыбыз билебиз, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн өзгөчө ушу чек ара маселесине келгенде бир аяр мамиле жасасак, мамлекет үчүн бул эң биринчи адамдын өмүрү. Канчалаган биздин мекендештер ошол тажик, кыргыз когалаңында кайтыш болгон. Эми чечилип бүтүп достук келишимге кол коюлуп атканда биз туура эмес багытка коомчулукту бөлбөгөнгө аракет кылсак. Рахмат чоң.